Түз эфир. Так, bir kişi эфирде. Bir kişi эфирде. О, Жанна, привет, сестренка, как дела? Жақсы? Два человека. Екі кişi эфирде. Алтынбек. О, Алтыке қандайсың? Вот Алтыке, мау эфирде сен тұрып тұрсаң жақсы болады ле. Сенем как атың шыққан Қырғызстанда белгілі юрист қатары сен де осы бір эфирге қатысып берсең жақсы болады ле, да? Да, Борбашев Сағынбек. Түркче эфирде да поделиться алып қойсаңыздар, же лайктан ұрытсаңдар, ошондо дагы кирет. Ассаламу алейкум, жалпы жамаатта. Кандайсың, Тамбек? Алейкум ассалам. 3 киши эфирде. Подзащитный мандатын тапшырып ийипсиң го дейт. Ал уже ушак жетти силерге. Ал ушак. Ал ушак. Да 4 киши. Эмма алты киши. Гүл, Исакова, саламатсыздар. Да, эфиримди баштай берейин, урматтуу Facebook колдончулар. Достор жана фейктер. Ассаламу алейкум, фейктер. Өңгөчөсү бул эфирге фейктер кирет да. Фейктер кирет, анан кийин тетиги управ дела менен ярый защитницаларды кирет болуш керек. Аларга жакшы көңүл бурулуп аткан окшойт, но мейлем киришсин. Алар кирбей деп айта албайсың. Урматтуу Facebook колдончулар, мен бир нерсеге абдан мындай анализ, чоң анализ жүргүзүп көрдүм. Ошол анализдин негизинде мындай өзүм мындай эметип атат да. Мына, к примеру, управление делами президента Кыргызстана. Управление делами президента Кыргызстана деген бул президенттин полностью иштерин, хозяйственный иштерин жасай турган. То есть бул деген обеспечение полностью хозяйственной частью президенттин, жогорку кеңештин, то есть ошолордуку да. Анан кийин ошол управление делами, урматтуу Каныбек Түмөнбаев, мен түшүнбөйм да. Мага бирөөңөр түшүндүрүп берсеңер. Жок, келдик мен эмес, келдик сатыгем. Мен бир нерсеге түшүнбөйм да. Управление деламиге государственный ипотечный компания эмне кереги бар? Анан кайсы мыйзамдын алкагында гикке өттү? Бул бир. Экинчиси, бул деген премьер-министрге өтүш керек нерсени ошак өтүп кетип атат да. Бул бир. Экинчиси, курорттордун баары, профсоюзный курорттордун баары, бүт курорттун баары өтүптүр. Иштер жасалып атат, вопрос жок. Молодец, ал жагынан эч ким жаман деп айтпайт да. Ал жагынан вообще эч ким жаман деп айтпайт. Молодец, жасалып атат, то всё. Но кайсы мыйзамдын негизинде ошол управ деламиге бүт пансионаттар өтөт. Эмне себептен? Ошол управ деламинин астында курортный фонд бирдеме деген ачылат. Андайга управ деламинин эч бир мыйзамда управ делами ошондой фонд монторду ачканга укугу жок. Анын баарын премьер-министрдин астында
ачылат. Здравствуйте, какое у вас образование? Здравствуйте, у меня 2 образования, я еще 2 кандидат наук по политической психологии. Вот. Эми кайра жүргүзөйүн. Андан тышкары, азыр мен угушум боюнча кече бир эме келди. Толкендердин лицензиясы дагы бир фонд ачылып тур. Толкендин лицензиялары баары кайта ошол управ деламиге өтөт экен. Эми могу строй компаниялардын алкагында жүрүп аткан ызы-чуулар. Ошону могу канча строй компанияны жүргүзөбүз, карайбыз ушул строй компанияны ким эле ушинтип эле качать этет. Ким эле ушинтип эле буларды мондай атайын эми дольщиктер ооба туура, булар бирок дольщиктерге барып өңгөчөсү мындай ак үйгө караштуу СМИлер же ак үйгө караштуу блогерлер ошолор чыгып алып, анан кийин могу жерден Фейсбуктан ошол ак үйгө тиештүү блогерлер тим эле ызы-чуу салат да строй компаниялардын алкагында. Анан кийин ошол анализдеп, анализдештин эле катууга жети жок экен. ГИКти эметсең, ГИКтин эмесин алсаңар, положениясын. Бул абдан ГИК мындай изначально слабыйрак организация экен. Азыр ошол ГИКти мындай жакшы күчтүү организация кылып атат. Ошол күчтүү организация кылганда бул кандайчасынан деп тур, дагы мындай толугу менен изилдеп көрдүм. Изилдеп көрсөм, положениясы бар экен, жакшы положениясы бар. Азыр байкап көрсөңөр, ош жерде элдер кыйкырып, могу жерде ызы-чуу болуп же бирдеме болуп атканда, обязательно бирөө чыгат ошо толпадан. Ал дольщикте эмес, ал же вице-мэр чыгат, же вице-мэрден болсо бөлөк бирөө чыгат, анан айтат, муну ГИКке бериш керек, бул строй компанияны дейт. Анан кийин ошол строй компанияны ГИКке берет деп туруп, анан ГИК четинен ала берет экен да. Алат демиш да. Же алып атабы, ким билет. Мына, например, Элит Хаус боюнча мен азыр мындай Элит Хаус жөнүндө мындай чымбык алып билбейм, бирок бир балдар менен сүйлөшүп көрсөм, алар айтат. Азыр ош жерде дольщиктердин проблемаларын баарын чечкенден кийин дейт. Ошо Элит Хаус деген толугу менен бүт өзүнүн строящийся объекти каякта акча жетпей калды, эми первоначальныйден дагы төлөт элдер. Ошолор толугу менен ГИКке өтөт экен. Анан тиги акчаны кайра өндүрүп туруп, кайра ошолорду. Хорошо, бул жилой комнаталар. Любой строительный компания цокольный этаж менен биринчи этажды сатпайт. Алар мындай сатпайт да, аны деген мындай бизнес этаждар деп коет. Ал бизнес этаждарды кийин аренда берип туруп, ошону менен строй компаниялар жашайт. Кызык нерсе, ГИК эмансе, значит, ГИК ошону алып калса, ошол үйлөрдү алып калса, квадратуралар сатвисе, могу бизнес этаждар калып калат экен, и бизнес этаждар ГИКке барат экен. Анан ГИК ошону деген эми ипотекалык компанияда кредит, проценттер бар, ошолор кредит насыялар бар, ошолордун баардыгын кошуп туруп, ошол бирөөлөргө сатат. Саткандан кийин ошону менен мындайча айтканда плюс болуп калат. Экинчиси, дагы бир момент бар да. Ушул строй компанияларга үй салардын астында булар жер издейт, документтерди жасайт, анан ошону менен кечки ушу разрешенияларды алып туруп, анан салып баштайт. Салганда 5-6 этаж уже бүтүп калгандардан анан долгострой болуп калат да. Эми көбү мына азыр карап көрсөм, долгостройлордун көбү бул жалаң эме үчүн чыгыптыр да. Пандемия маалында чыгыптыр проблемалар. Анан кийин тияктан эми чын-чынына келгенде ОПГлар именно строй компаниялардан акчаны сыкчыкен да. Ошонун негизинде азыр 6 этаж, 7 этаж деген эмелердин бардыгын
чыгарып атат. Гикке өткөзүлө. Гик азыр с удовольствием алат да. Бирок гиктен алардын астында булар деген именно силовой блок менен, ГКМБ менен, МВД менен коркутуп, үркүтүп, тимеле кокосун алып, каматчысын. Анан кийин аягы мындай болуп атат да. Бул силер азыр могу дойшук карыз-парыздарыңарды бүтүргүлө. Анан бүтүргөндөн кийин үйлөрдү гикке өткөзүп бересиңер. Вообще шикарный схема кылып тур да, мындай схема жакшы. Эл айтып атат, ой, раз болду, тигине мындай деп айтып атат да. Анан эртеңки күнү тигилер чыгат, мына биз силердин вопросуңарды чечтик, буну чечип бердик, үйүңөрдү бүтүрүп бердик дейт. Бул жакшы. Бирок көп түшүнбөй атат. Бул жакшы эмес элге. Бул деген аягы тиякта гик деген бул мындай кредитке берет да, бул деген бекер бербейт да. Ошолордун баарын эсептеп тинткенде, ошол элдер еще хуже мындайча алат. Аны ошондуктан ушундай проблемный нерсени гик эмне кылат? Управ делами ошону алганы эмне кылат деп туруп мындай кечки ойлонуп жүрдүм да. А көрсө, мунун эмеси мындай да. Азыр мындайча айтканда, көп проблемаларды, үйлөрдүн проблемаларын чечип берет. Элдерге чечип берет. Чечип берет. Анга молодцы. Карапайым элдин проблемасын чечип берет. Жакшы. Мындай ГКМБны использовать этип атат. Ошолорду коркутуп үркүтүп атат. Мейли дейли аны. МВДны использовать этип атат. Мейли дейли. Бирок аягы жүрүп, ошонун баарын эметкенде видеолорду алып келип, азыр мына бизде депутаттарда кыйын болбоду. Бирөөсү күрөк көтөрсө, бирөө күрөк көтөрүп алып туруп жер казса, тияктан 20сы сүрөткө тартат да, туруп алып туруп. Азыр ошондой эле болот да. Мен оюмча ошол эле управ деламиде ошонун баарын бүтүргөндөн кийин ошол ачкычтар таратып, анан мына проблемалар чечилди. Бул ким чечти? Бул деген управ деламинин эмеси чечти. Молодец кандай деп туруп аяктап плюс болот. Ал деген саясий мындай политический мындай взгляд менен караса, бул деген электоратты ассаламу алейкум деп аткан нерсе да. Электоратты алып алалы, ошол электоратты алып алып турган, ошол электорат менен пайдаланалы, балким президенттик выборго чыгып калабызбы деген ой менен кетиши мүмкүн да. Курортторду жасап атат, молодцы, баарын жасап атат, баары жакшы. Бирок карап көрүлө, курортторду президенттин демилгеси менен жасалып атса, президенттин демилгеси менен баарын жасалып атса, аяктан эми президентке эч ким кол чаап аткан жери жок. Аякка дейин чаап атат. Ошол жакта көрүнүп, видео, фотолор жасап жүргөн нерселер менен жасалып атат. Вообще сонун болду да. Ошон үчүн таң калам, ошо управ деламиге эмне кереги бар гик да, эмне кереги бар, түшүнбөйм. Эми дагы эметсе, мына дагы строй компаниялар боюнча, мына строй компанияларды ишин жүргүзүп келтабыз карап. Запомните, строй компаниянын хозяиндерин ушинтип туруп, наоборот, ошо силовой блок менен кармап туруп, ошолор камасынан барып, ошолорду кармап, ошолордун ким виноват, ким прав эмес, ошонун негизинде алып туруп барып, ошолорду катуу кармап, желкесине алып туруп, элдин проблемасын чечип, өзүлөрүн чечтирсеңер, ошол жакшы болчу да. А өзүлөрүнүн проблемаларын чечтирбей, аларды камаганыңардан бул эч натыйжа бербейт. Анткени эч ким чече албайт ал вопросту, строй компаниянын өзүнүн өкүлдөрүсүз эч ким чече албайт аны. Аны силер камагандан кийин силер деген азыр кайра эле тетигинде ызы чуун аласыңар. Баягы Сүйүнбаева боюнча Орто Сай базар жактагы үймөн. Силер ошону тигини камап эле кутулдуңар, мына элдин ызы чуусу башталды. Айтып атпаймынбы? Аякта камабай, наоборот, ошолорду иштетип, ошол вопростор чечиш керек да. Мына, например, азыр баары катуу киришти, там Эмиль тинтти, Эмиль мындай, Эмиль дейт. А мен Эмилдин ишин азыр жүргүзүп атам да. Мен көрдүм да, Эмиль эмне себептен мындайга мажбур болгонун. Эмилден 10 миллиондон ашык, мына биз Замир экөөбүз бул ишти жүргүзүп аттык. 10 миллион доллардан ашык элдер тартып алыптыр.
элдер тартып алыптыр акчасын. Бандит, опугулар, алдамчылык нерселер менен ошолордун баарын демет эткен да. Ошолордун баарын ошондойлор ушундай нольго түшүргөн да. Анан кийин ошол жерден чыгып алып туруп кыйкырып атат. Анын бирөө атайын проплата кылыптыр, акчасын төлөп, карап чыкты, гостиницага бирөө акчасын төлөптүр, ошол элдердин келгендердин тигинтип, анан ошол жерде бирөө ыйлап, ошоңго камчы кыдыршайычка туура эмес информациялардын баарын жеткизип, ушундай бир жаман эмелет. Ошондо молодец Эмиль. Эмильге надо отдать должное. Ошол баары эле айтып атат, депутаттык мандатым дейт. Депутаттык мандатты карап атат. Депутаттык эле жабышып атат. Ошону жабынып алып иш кылып атат. Мен коркпоймун. Мен андай депутаттык мандат менен жүрөмүн деп айтат. Депутаттык мандатта жүрөмүн, андан көрө ошону менен өз ыктыяры менен тапшырып берейин деп тапшырып берди. Эми мен аягына чейин соттошом. Соттошмоюнча болбойт деп туруп азыр баарын эметип атат. Анан баары элдин баары, мына азыр эртең күнү ар кандай нерселерди. Мен наоборот билем, молодец Эмиль. Азыр ошо Ташкентте бир жакшы бир досу бар экен. Азыр ошол досу менен барып Кудайым буйрса кезигип келсе, ошо элдин эмесин чечип берем деп атат. Элдин тыйынын чечип, мына баарын берип, анан өзүмдүн актыгымды көрсөтөм деп туруп, мына азыр Ташкентте бир досу менен кезигип, ошол жактан жакшы мындай эмеси бар экен, жакшы досу бар экен. Азыр ошону менен келип туруп, ошол эмелердин баарын чечип берген. А бирок бүгүнкү күнү ЦИК еще бүтө элек. Ал только заявленияны гана таштады. ЦИК еще карай элек. Депутаттык полномочиялары еще бар. ЦИКтин чечими еще пока жок. Ошондуктан, урматтуу достор, аны деген мондай, аны тим эле мен кылдым деп течерде аялдар уже чыгыптыр. Мына биз көрдүңөрбү кандай кыйынбыз. Биз деген депутаттыктан кетирдик. Эмиль өзү кетти депутаттыктан. Силер менен сүткорлор менен күрөшөм деп Эмиль өзү кетти. Наоборот, дагы жакшы ушуну туруп азыр мына күч структуралар жардам берсе, ошол жерде алынган $10,5 миллион ошо үркүтүү, коркутуу жолу менен алган акчалардын бардыгын азыр күч органдары менен Кудайым буйрса алар жардам берсе, ошолорду кайра ордуна коюп, ОПГлар алып кеткен үйлөрдү ордуна коюп, ОПГлар алып кеткен машинелерди ордуна коюп, ошолордун баарын алып келсе, ошондо тете карапайым эл ошол жакта берген дольщиктер ошолордун баары алат, акчасын өзүнүн акчасын алса, андан тышкары, ал акчасынан тышкары алып туруп ошо эмесин кетирсе, ошол акчасын алып туруп, анан кийин андан тышкары ошол акчаны менен үйлөрдүн баарын бетирип, элдин баарына монтип акчаны тапшырып бере турган жакшы ойлору бар. Ошол ойлор жасап атат. Ошол жерде Ташкентте бир жакшы бир кыйын досу бар экен. Ал да келип инвестиционный фонд кылып туруп ошол жака жардамдашайын деп туруп, мындай мен ошол жакта свидетель болгом, жакшы нерселерди жасап атканын көрдүм. Эми ошондой нерселерди бул жалгыз гана бул жасаган жок. Көп компаниялар, көп строительный компаниялар муну жасап атат да, аракеттенип атат. Элден кутулалы, элдин акчасынан кутулалы деп көп мына компанияларды көрдүм, строй компаниялар. Бирок бирөө, именно бирөө атайлап могу ызычуулар чыгарып, атайлап могу элдерди көтөрүп эле туура эмес информацияларды берип, элдин башын айлантып, ошо ызычуу салат. Бул эмне десе болот? Бул мындайча айтканда, бул элге саботаж. Бул саботаж элге эмес, бул деген биздин президентибизге атайын медленный саботаж кылып атат, такырын бомбаларды салып атат да, астыначы жолгон жүрүп бараткан жолуна ошо астына бомбалар салып атат. Камчы кыдыршайычкага салып атат, анткени анга туура эмес информацияларды алып келип туруп, анын сотрудниктерин пайдаланып атышат. Кимге, МВДга, Садыр Нуркожоевичтарга, ошолордун баарына бомбаларды акырын салып атат да. Анан бир күнү болсо анан мессага деп ошондой ызычуулар бар.
Эми могу жерде Роналдо, Криштиано, Канат Байке лизингке берген машиналарды карагыла тигине мындай дейсиңер. Эми лизинг деген бул деген некоммерческий эми бул государственный организация эмес. Муну деген азыр насыялардын баарын эметкенде силер өзүңөр барып ошол жактан алып атасыңар да. Аны зачем лизингке тогда аласыңар барып? Вопрос да. Ошондой мындай эмелер болот. Мындай көп ушул атайлап бирөө заинтересованный болуп атат. Атайлап ушуну ызы-чуун чыгарып атат. Атайлап ушу строй компаниялардын ээлерин камап, анан ошо ээлерин камаганда тияктан элдерге жеткизип, мына сен камадык, тинтик, мынтик, элдер анан ызы-чуу чалып, бунун эмне кереги бар? Бул деген чистейший саботаж да. Бул президентке камчы кыдырышайчы, бул чистейший саботаж. Мен ошону саботаж деп эсептейм. Дагы бир саботажник деп жерде бир саботажник бар жанында, үчүнчү мый тийип жүргөн. Ал да бир өзүнчө саботаж. Ал боюнча өзүнчө маек кылам. Ошол маекте ошо ал кандай мындай гео саботаж кылып атканын ал жөнүндө да абдан маек кылабыз. Ошону мен аман болуңуздар, жакшы туруңуздар, баарыңарга аманчылык, алга Кыргызстан.